көрүүчүлөргө белгилүү болгондой, бул университеттин тарыхы 60 жылдан ашты десек болот. Анан ошо техника багытындагы илимий изилдөө иштери баштан бери эле жүргүзүлүп келет. Азыркы учурда биздин университетте бир жагынан фундаменталдык изилдөөлөр дагы бар, экинчи тарабынан колдонмо, прикладдык негизде көбүрөөк ошо колдонмо жагынан десек болот, багыттагы илимий изилдөө иштери жүргүзүлөт. Анан эми университеттеги жүргүзүлгөн иштерди дагы мындай бөлсөк болот. Баягы мамлекет тарабынан берилген заказдар бир тарабы десек болот. Ал көбүн эсе ушул биздин билим берүү жана илим министрлиги аркылуу бөлүнгөн гранттарды аткарабыз. Ал гранттарга конкурстук негизде катышып, жылына 5тен көп болгондо быйылкы жылга 18ге чейин, 5тен 18ге чейин проекттер аткарылат да бир жылда. Анан жалпы суммасы бир 3 миллиондон тартып, бир 10 миллионго чейинки жумуштар жылына аткарылат. Анан үчүнчү тарабыбыз дагы бар, биздики баягы мамлекетте эле карап же болбосо ушул Кыргызстандын ичиндеги эле илимий изилдөө өндүрүштүн баягы көйгөйлөрүн чечүү боюнча илимий иштерди жасабай, биздики акыркы жылдары 5 жыл, 10 жыл десек болот, 10 жылдардан бери эл аралык деңгээлдеги дагы илимий иштер аткарылып атат. Мына биздин жанагы кесиптештерибиз да айтып өттү, жана озон климаттык шарттарды жакшыртуу, озонду изилдөө боюнча, озон катмарларын изилдөө боюнча илимий иштер жүргүзүлүп жатат. Насреддин Исанов атындагы университеттин окумуштуулары 40 жылдан бери Улуттук университет менен бирге аба ырайынын, озон катмарынын өзгөрүүлөрү боюнча изилдөөлөрүн Ысык көлдөгү илимий станцияда жүргүзүшөт. Анда өзүбүздүн, Россиянын, Американын, Франциянын, Япониянын өндүрүшүнөн чыккан техникалык жабдуулар колдонулат. Мындагы илимий эмгектердин баары чет өлкөдөгү тиешелүү басылмаларда басылып чыгып турат. Мындан тышкары Бириккен Улуттар уюму менен, Бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюм менен, Россиянын Энпо Тайфун деген уюму менен чогуу бир катар иштерди жасашууда. Илимпоздордун айтуусунда аталган окуу жай үчүн быйылкы жыл илим жаатынан алганда маанилүү жана түшүмдүү жыл болуптур. Түшүмдүү деп айтканым, биздин ошол Ысык көлдөгү станцияны модернизациялоого, жаңы азыркы учурдагы эң керектүү приборлор менен жабдууга биз грант утуп алдык. Ал грант ООНдун жана ошо бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык организациянын жардамы менен берилди. $300 000, 270 000 ошол прибор комплекс. Андан тышкары озонду өлчөөчү. Андан тышкары ошол 30 000 ушул жака жеткирүүгө, андан тышкары биздин жаш окумуштууларды үйрөтүп ошол приборду колдонууга берилген. Ал кандай болуп чыгып калды? Ал грантты кандай уттук? Биринчиден 2017 жылы мен ООНдон доклад кылгам. Мына бул жерде көрүп турасыздар. Ал жерге 297 мамлекеттен окумуштуулар, ар бир мамлекеттен бирден киши барат. Ошон Кыргызстандын атынан мен баргам. Биздин изилдөөлөрдүн негизинде, андан тышкары биздин сунуштардын негизинде, жеке эле биздин Кыргызстанда эмес, Центральная Азия, Гималай, тоолуу райондор үчүн атайын сунуш киргизгенбиз изилдөөнү өзгөртүү жөнүндө. Себеби биздин тоолор жеке эле ушул өрөөнгө эмес, бүткүл Россия болобу, же болбосо ар жакта Кытай болобу, ошолордун баарына таасирин берет да, климаттын өзгөрүшүнө, озон катмарынын өзгөрүшүнө. Ошонун негизинде ар бир мамлекеттин жетекчилери биз сунуш бергенден кийин Монреалда жолугуп, биздин могу сунуш кирип, мына могу жерде көрүнүп турат, Центральная Азия, анан Гималай деп ушул менин сунушум болчу, кирип, бекип, бардык мамлекеттерден колдоо алынып, анан кийин ошол колдоонун негизинде биз кайра грант жаздык. Грантты карап отуруп, ошо быйыл мына могу бүткүл дүйнөлүк жана метеорологиялык организациянын менен биргелешип биздин институт инновациондук профессий келишим түздүк. Келишимдин ичинде жанагы приборду, озонометрди, андан тышкары ультрафиолет өлчөөчү приборлор келди. Грант берилди да. Мында каты ошол мага жазылган, что биз ошо грантты уттук деген. Изилдөөлөрдүн эң негизгиси бул
мурдагы постсоветский мамлекеттердин ичинде биздин станция комплекстүүлүгү жагынан дагы андан тышкары ошо көп убакыттан бери өлчөнгөнү жагынан биринчи орунду ээлейбиз. Ал эми кээ бир параметрлерди өлчөө боюнча бүткүл дүйнөдө биз экинчи орунду ээлейбиз. Ошон үчүн бизди колдоп атат, биздин сунуштар кирип атат, анан жанакындай акчалар бөлүнүп атат да. Мусапар Оразалиев 45 жылдан бери ушул иликтүүлөрдүн үстүндө талбай эмгектенүүдө. Ага дейин алгачкы илимий макаласы 5-курста окуп жүргөндө эле чыгыптыр. Экинчиси мына ракета менен ушул озонду өлчөө боюнча 1980-жылы 40 жыл болуптур. Анан кийин могу станцияныкы да быйыл 40 жыл болуп атат. 40 жылдын ичинде климаттын өзгөрүүсү кайда баратат? Андан тышкары озон катмарынын өзгөрүүсү кайда баратат? Канчалык бул адамдарга зыян, экономикага зыян келтирет, аномалиясы. Же болбосо ошол адамдардын ден соолугуна кандай зыян келтирет, жана ультрафиолет. Ошолордун баарынын мындай закон ченемдүүлүктөрүн уже биз берип атабыз. Ошолордун баары Кытайда, Европада, Англияда, Америкада биздин өлчөлөрдүн баары чыгып турат. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, англис тилинде баары жазылган. Эми мунун келечеги кандай бунун? Келечеги эгерде бизге жанакы приборлордун бар станцияны жаңы кылсак, анда биз мурдага караганда дагы жогорку деңгээлде өлчөйбүз. Ошонун ичинде мурдагылар менен чогуу бириккенде адам баласынын таасири ушул климатка, озон катмарына болгон таасири табигый өзгөрүү менен адам баласынын таасиринин өзгөрүүсүндө кандай болуп өзгөрүп атат, ошондо эң чоң проблема бул. Ошону тактап изилдегенге жооп берет да. Эми бизде бул боюнча аспиранттар бар. Андан тышкары биздин мурдагы менин жетекчим Советбек Жайлабекович Токтомушев билесиздер, министр болгон киши, ректор болгон киши. Чогулуп азыркыга чейин ошо улуттук университет менен чогуу иштейбиз. Андан тышкары биздин дагы бир Россия менен байланыш бар, ошон менен проект менен дагы иштеп атабыз. Ага да жетекчим мен. Алар могу климатты өзгөртүүчү параметрлерди бизде мурда өлчөчүбүз, бирок ошо эски приборлор азыр жаңылаганга биздин мамлекет аралык келишим бар. Ошо жакшы жылда жаңыртып атат, аткара албай келатышат Россия. Андан тышкары биздин проект могу ШОС мамлекеттеринин ортосунда бар. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, Кытайда конференцияда ошол жерден чыккан макалалар бар, алар менен чогуу. Андан тышкары биздин билим берүү министерствосунун да проектisi бар. Ошону менен биздин иштер азыр алга жылып, мен ойлойм дагы биздин жаш окумуштуулар бир топ ийгиликтерге жетишет. Бул тармактагы илимий изилдөөлөрдөгү өзгөрүүлөр боюнча Мусапар Оразалиев быйыл Женевада өтө турган эл аралык конференцияга доклад даярдаган. Анда бир катар сунуштарда айтылмак. Учурдагы пандемиядан улам пландагы иш-чара кийинки 2021 жылга которулган. Мындай иликтөөлөрдүн натыйжасы эмне берери тууралуу Илимпоз буларга токтолду. Эң негизгиси могу озон катмарына биринчиден жанагы климатка адам баласынын таасирин азайтыш. Аны менен адам баласына зыян келтирүүчү жана ультрафиолет деп атпайбызбы? Ошону азайтыш. Биринчиси бул. Адам баласынын. Экинчиси ошол эле климат, ошол эле ультрафиолет экономикага. Биринчиден биз агрардык мамлекетпиз. Айыл чарбасынын кандай болот? Ошол эгер ультрафиолет көп болсо, түшүмдүүлүгү айыл чарбасында аябай азайып кетет. Андан тышкары бул мезгилдүүлүгү бар да. Мезгилдүүлүгү суу бир жылы көп болот, бир жылы аз болот. Бул биздин сөзсүз энергетикага байланыштуу, андан тышкары айыл чарбасына пайдалуу. Экинчиси бир жылы ысык болот, бир жылы кургак болот. Жаан-чачыл.
Ушулардын баарын закон ченемдүүлүгүн биз уже берип атабыз алдын ала. Ошолордун баары биздин могу мамлекеттик структураларга керек. Стратегиялык бир мындай пландарды кабыл алганга, иштерди жасаганга көмөк берет да. Ошондой эле бул европалык, Евросоюздун дагы илимий изилдөө долбоорлорун чогуу аткара баштадык. Ал жерлерде болсо ушул баягы геодезия жана геоинформатика деген чоң багыт бар. Ошол ал жерде дагы ошо климатка тиешелүү, жалпы эле ушул азыркы баягы экологиялык маселелер боюнча дагы көптөгөн иштер аткарылып атат. Ошолордун ичинде ушул Кыргызстандын ичинде биз координатор болуп, биздин кафедралар, биздин окумуштуулар иштерди аткарып атышат да. Илимий иштер университеттин Арвин институтунда ырааттуу жүрүүдө. Курулушта технология, конструкция кандай маанилүү болсо, экономикалык ыкмалар менен экономикалык көйгөйлөр да ошондой эле баалуу дейт экономика илимдеринин доктору Анара Шербекова. Себеп дегенде бүгүнкү күндө курулушка баары көңүл бурушат. Баары жакшы бир здание, сооружениялар курулсун деген эмеси менен жүрүшөт да жашап. Мен ойлойм, курулушту өнүктүрүү үчүн жакшы шарт түзүп бериш керек. Биринчиден, экинчиден экономикалык, финансылык каражаттарын баарын тактап, эсептеп, текшерип, анан уюштуруш керек. Ошондуктан биздин Жаамат экономика жана менеджмент курулуш институтунда көп илимий изилдөөлөр жүрүп атат. Илимий изилдөө жумуштар эки түрдө. Биринчи түрдө инициативдик изилдөөчүлөр өздөрү кызыккан темаларга изилдөөлөрдү жүргүзүп, материалдарды топтоп, курулуш компаниялар менен, биздин мамлекеттик уюмдар менен тыгыз байланышта иштеп, студенттерге, магистранттарга, жаш докторанттарга темаларды бөлүп, алар менен ошол темалардын негизинде иштеп, жакшынакай бир багыттарды тактап, анан бизде курулуш тармагында курулуштун өнүгүү стратегиясы бар. 2025 жылга чейин түзүлгөн. Ошол стратегияда биздин жанагы курулуш тармагын өнүгүү жолдору көрсөтүлгөн, керектүү ресурстары көрсөтүлгөн, анан боло турган баягы англисче айткандай индикаторлору көрсөтүлгөн да. Ошон үчүн биз 3 багытта иштейбиз. Биринчи багыт курулуш экономикасын өнүктүрүү, экинчи багыт менеджмент курулуштагы өнүктүрүү, үчүнчү багыт курулуштагы финансылык кредит системасын өнүктүрүү жана инвестицияларды өнүктүрүү. Ушул тармактар боюнча бир нече илимий изилдөө жумуштар аткарылган. Мына бул жерде көрсөтүлгөн жакшынакай биздин жаш окумуштууларды, доктор науктардын илимий эмгектери көрсөтүлгөн. Алардын ичинде мен атайын атап кетким келет. Бул жерде доктор наук Дербешева Эльмира Дупеновна деген турак жай курулуштагы көйгөйлөрдүн өнүгүү багыты деп. Бул тема боюнча биздин университетте докторлук диссертация курулган. Эльмира Дупеновна биздин National Expert деп коет, национальный эксперт ушул тармак боюнча. И аябай баалуу бир монография чыгарып, студенттер аябай жакшы ушул китеп менен колдонушуп иштешет. Биз баягы илимий изилдөө иштерин жалаң эле илимий кызматкерлер аткарбастан, ушул магистранттардын деңгээлинде, биздин студенттерибиздин бакалаврлардын деңгээлинде дагы аларды аралаштырып, илимий изилдөө иштерин кийинки жүргүзгөнгө баягы жаш кадрларды даярдоо маселеси, экинчи тарабы ошол эле илимий изилдөө иштерин баягы окуу процессинде колдонуп, өндүрүштө колдонуп, жалпы окуу процессинин билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселесин дагы чогуу алып кетсек деген ойлорубуз бар, ошолорду аткарып келе жатабыз. 2019-жылы Швейцарияга барып келген, интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча алардын офисиге кирүү үчүн ушундай карточка регистрация кылып беришкен. Ошол эле системаны мен бул жака колдондум. Мындайча айтканда алардан бир аз өткөрүп да жакшыраак кылып жасадым. Анткени бул карточканы мен эшикке койгондо мени бул акылдуу билим берүү борбору кош келиң деп тосуп алат. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Мен бул жака койдум. Мен эртең менен кирген болчумун, азыр чыгып кеткеним үчүн
жакшы бар деп айтып атат. Эгерде мен келгенде дагы кое турган болсом, ушуну айтып тосуп алат жана мен эшикти ача алам. Бул карточканын дагы бир мүмкүнчүлүгү ким саат канчада кирди, ким канчада чыгып кетти, ошонусун да көзөмөлдөп турсак болот. Бизде базовый дисциплиналар деп коебуз, экономика дисциплиналар. Мамлекеттик тилде экономикс деген китептин которулган Замира Искакова деген доцентибиз бар. Аябай баалуу эмгек деп эсептейм. Бүгүнкү мезгилде 3 аябай чоң көйгөй турат. Бул курулуштун, турак жайлардын баасы, экинчи курулуштардын мөөнөтүн тактоо, үчүнчү финансылык жана инвестициялык көйгөйлөр. Себеп дегенде заказчиктер, жанагы квартираларга талап болгондор акчаларын компанияларга өткөрүп коюп, убагында квартираларга ээ боло албаган компаниялар да бар. Кээ бир компаниялар өзүнүн мөөнөтү менен иштеп, заказчикти өткөрүп беришет. А кээ бир компаниялар көйгөйлүү болуп, каражаты жетпей, жанагы заказ портфель толбой узартып беришет. Ошонун негизинде изилдөөлөр жүрүп атат. Биз проект түзгөнбүз, министрликке кайрылганбыз. Биздин технопарк аркылуу биздин проекттер каралып, Госстрой колдоп, азыркы учурда биздин кафедрада 1,5 миллион сом деген 3 жылдык мөөнөткө проект берилген. Ал проекттин аталышы «Создание единой государственной базы данных по строительным организациям Кыргызской Республики». Бул эмне деген проект? Курулуш компаниялар көп, заказчиктер, талапкерлер көп, бирок кайсы компания кандай экен, кандай иштеген экен, историясы кандай экен, толук маалымат жок. Эгерде биз базаны түзсөк, талапкер атайын өзүнүн форматына бүт курулуш компания жөнүндө маалымат болот. Ал толуктанып турат бул маалымат. Рахмат, биздин министрлик түшүнүп, биздин ушул көйгөйдү жазганыбызды, проектти ишенип, Госстрой колдоп, азыркы учурда биздин жаш изилдөөчүлөр ушул проекттин үстүндө үзүрлүү иштеп атат деп айтсам болот. Магистрлик иштер жазылды, студенттик иштер жазылды, азыр бир дагы аспиранттык иш жазылып атат. Жалпысынан экономист, финансист деген түшүнүк бар, бирок курулушта так билген экономиканы, финансыны билген адистерди биздин ушул институт экономика и финанс и менеджмента деген кафедралар ушундай адистерди даярдап келатабыз. Атап эле кетсек, Насреддин Исановдун атын биздин университет аталып жүрөт. Ал киши дагы кандидаттык диссертациясын ушул экономика курулуш боюнча коргоп даярдаган. Дагы бир жакшы нерсебиз, өзүбүздүн журналыбыз бар. Илимий изилдөө журналыбыз Кыргызстан жарчысы деген. Ошол журналга биз ушу өзүбүздүн жанагындай изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жарыялап турабыз да. Көптөгөн сертификаттарларга ээ болуштуу жаамат, чет мамлекет менен кыргыз байланышта иштейбиз. Мисалы үчүн Германия менен, Австрия менен, Индия менен бат-бат биздин жаш окумуштуулар стажировкаларга барып өзүнүн тажрыйбасын жогорулатканга мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп пайдаланып турушат. 1-2 жылдан бери бул баягы билим берүү жана илим министрлигинин дагы талабы, анан өкмөттүн дагы талабы ушундай болду. Ушул атайын профилдик министрликтер менен, ведомстволор менен чогуу иштешип, анан алардагы жана чечилбей жаткан көйгөйлөрдү ушул жогорку окуу жайлар аркылуу, илим изилдөө институттары аркылуу чогуу чечкенге деп токтом кабыл алышкан. 2-3 жылдан бери ушул биздин профилдик министрликтер менен ведомстволор атайын заказ бере баштады, мамлекеттик заказ. Бул жакшы нерсе деп ойлойм, анткени баягы өндүрүштүн көп баягы көйгөйлөрүн биз жогорку окуу жайлары билбей калышыбыз мүмкүн. Анан ошолордун заказдарынын негизинде мына 1-2 жылдан бери илимий иштер аткарыла баштады да.